Салмастар, урматтуу группа, урматтуу команда. Биз 4-күнү Алайдан келген эжелер менен офисте отуруп бир аз болсо да сабактарды өттүк. Маркетинг план тууралуу кыскача таанышып, жана Atomy компаниясынын кол кремдери тууралуу мастер-класс кылып, продукция тууралуу бир аз болсо да тааныштырып кеттик. Эми азыр биз сиздерге ушул кол кремдер тууралуу кенен айтып бере турган болсок, бул жерде розовый мак, розовый вода, мягкий мак, лимон жана карита майы бар. Бул кичинекей тюбиктер, ар бири 30 мг. Негизи эле булар клинический испытаниядан өткөн 100% натуральный продукция. Булардын ичинде мисалы экстракты лимон седрасы, экстракты гриба сангуан, экстракт лопуха жана башкалар бар. Эң жакшысы аденозин бар. Ал аденозин морщинге жакшы жардам берет. Компоненттери растительный болгондуктан колдорду жумшартып, ушундай сонун кылып коет. Масло алоэ вера, семян манго, витамин D жана башкалар бар. Биз азыр ушул кол кремдерди эжелердин колуна коюп көрүп, сиздерге көрсөтөбүз. Розовый вода менен лимон морщинге жакшы лимон. Ошол розовый вода менен лимонду кечкисин, мягкий мак менен карита майын эртең менен коюп жүрсөңүздөр жакшы жардам берет. Азыр өзүңүздөр күбө болосуздар, биз колго койгон кезде чындыгында бир гана оң колуна коюп көрдүк. Сол колу экөөнү салыштырган кезде оң колу чындап эле агарып, сонун болуп калды. Буга чейин дагы Элмиранын колуна коюп көргөндө өзүңүздөр күбө болгонсуздар. Ал дагы ошондой сразу эле жакшы жардам берет. Эгерде ушуну үзбөй эртең менен жана кечкисин колубузга кам көрө турган болсок, анда 20 күндөн өтүп биздин колубуз эмне болуп калат? Сонун результат алып, морщиндери, дактары кетип, сонун жумшак, жакшынакай болуп калат. Негизи эле аял затынын колу жумшак, сонун болуш керек. Биз өзүбүзгө кам көрбөйбүз. Көбүнчө күнүмдүк тирилик менен алаксып кетебиз. Бирок келиңиздер, Atomy компаниясынын кол кремдери менен, бет кремдери менен өзүбүзгө кам көрүп, өзүбүздү жакшы сулуулугубузду сактап, жана ушундай жогорку сапаттуу продукциялар менен өзүбүздүн ошол сулуулугубузду сактап калайлы. Бул жерде көбүнчө химикат кошулбаган, эч кандай зыян нерселер жок. Көбүнчө ошол чөптөн гана жасалган натуральный компоненттер. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей биринчи колуна койдум, экинчи розовый воданы койдум. Анан бул жерде мягкий макты коюп турмун. Мягкий мак бул экинчиси. Азыр экөөнү салыштырып өзүңүздөр карасаңыздар, оң колу ак болуп, жакшынакай бул текстурасы дагы тегиз отурат да, мындай бархатный, жакшы, мындай өзүңүздөр коюп атканда эле уже байкайсыздар. Мынакей. Көрдүңүздөрбү?